Кыргызстандан Германия келип бир культурный шок болсок, анан бияктан Германиядан Швейцария келгенде дагы бир шок болдум да, ошо баш. Вы поняли, да? Самые лучшие женщины это Кыргызстан. Это Кыргызстан. Вот так можно сказать. Да. Самые лучшие женщины. Да, согласен. Согласен. Максатым жок болчу, мен деле шеф болуп биякта карьера кылып, жакшы акча таап ушундай болуп кетейин депчи. Урматтуу биздин мекендештер, өзүңүздөр билгендей биз азыр Швейцария өлкөсүнүн Цюрих шаарына келдик. Бул жерде биз атайын политехникалык университетке келгенбиз. Бул жерде убагында Эйнштейн тапшырып, бирок окууга өтпөй калган экен. Азыркы учурда 30 миңге жакын студент бул жерде окуйт. Биз Цюрих шаарынан чыгып, азыр Люцерн шаарына барабыз. Ал жерден биздин мекендешибиз, белгилүү композитор, атактуу агайыбыз Марат Алыбаевдин кызы Бактыгүл Алыбаева менен маектешебиз. Бизди көрүңүздөр, бизди алыстабаңыздар. Door Life Media YouTube каналы сиздер менен бирге. Бактыгүл Алыбаева 1977 жылы Бишкек шаарында төрөлгөн 3-1 туугандын улусу. Атасы оончу акын Марат Алыбаев, апасы Майрам Абдрахманова. 1994 жылы Алыкул Осмонов атындагы номер 68 мектепти бүтүргөн. 1999 жылы Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетин аяктаган. 2000 жылы АУПР программасы менен Германияга кеткен. 2002 жылдан баштап Швейцарияда жашайт. 2014 жылдан бери Стив Тунг Майхофто мүмкүнчүлүгү аз адамдар менен иштейт, ал мекемеде жетекчилик кызматты аткарат. Кыргызстанга мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам көрсөткөн мекеме ачууну, аларга жардам берүүнү кыялданат. Үй бүлөлүү 2 баланын энеси. Бактыгүл айым, негизи эле ушул Швейцарияга азыр ушу биз келген шаарга кантип келип калдыңыз? Кайсы жерден болосуз? Анан бул шаар жөнүндө деле айтып берсеңиз. Менин атым Бактыгүл Алыбаева. Фручи, мен ушул Швейцарияда кантон Люцерн деген жерде жашайм. Биякта жашаганыма 24 жыл болуп калды. Биз ошол 2000 жылдары, миллениум жылдары Кыргызстандан кеткенбиз. Ал кездерде биз подружка одноклассницаларым болуп, окууну бүтүргөндөн кийин мен ошо биринчи Алыкул Осмонов атындагы кыргыз мектебин бүтүргөм шаарда. Ал ошо биринчи ачылган кыргыз мектептерден болчу эле. Ошондуктан кыргызчаны жакшы сүйлөйм. Жакшы сонун. Анан ошол аны бүткөндөн кийин эконофакта университетте окудум. Анан ошо кыздар болуп 90 жылдары баягы ошо лихий годы болуп абдан кыйынчылык жашадык. Биз баягы шаарда жашаганыбыз менен деген жанагындай силер деле билип калсаңар керек, талонный системаларда жашап калдык. Ошондой кыйынчылыктар көрүп, анан келечегибизди ойлодук. Кантип ата энебизге да жардам берели дедик. Ошондуктан ОПЕР программа аркылуу баарыбыз ошо Германияга келгенбиз. 3-4 кызбыз, ошо 3 азыр баарыбыз тең биякта жашайбыз. Эки кыз ошо биякта Швейцарияда турушат. Анан мен аларда маектешебиз буюрса. Мен бир кызыбыз болсо ошо Германияда турат. Анан ошо ал кездерде биз эң биринчилерден болуп кетсек керек. Ошол учурда ооба биз мындай көп за границага кеткен адамдар аз эле да. Анан мен ошо Кыргызстандан ошондо эстесем, мындай бир ошондо мени узатканы же тосуп алганы келген адамдар баягы самолетту көрөм, самолетту учканды көрөм деп ошентип келишчү эле да. Азыр болсо самолет эч кимге деле кызык эмес болуп калды болуш керек. Баада өткөндө кызым подвалды жыйнап атып, каттарды таап алып, анан сурап атпай бул эмне деп мен айттым, ал кезде ушинтип кат жазчубуз, кат открыткаларды салып, ошо кат жазчу элек. Бул Люцерндин аркасы
биякта бул мурун болсо ушул вокзал экен да, анан бул өрттөн эметип калганда, баягы өрттөн сакталып, анан ошондо ушунча эле сакталып, башкалар эметип, анан ушул арканы мындай астыга жылдырып, аркасына болсо ошол вокзалды курушкан да. Ошол биз турган жер негизи ошо Люцерн, эң Швейцариянын сердце Швейцарии деп коет. Эң ооба, ошондой Швейцариянын жүрөгү болгон, эң кооз, эң абдан өзлөрүнүн кичинекей переулкалары менен, биягында тоолору менен, көлдөрү менен, таза абасы менен, ошо кооз шаарларынын бири болуп эсептелет Швейцарияда. Азыр мына ошол көпүрөгө кирдик. Бул эми жыгачтан салынган да? Бунун баары ошо жыгачтан салынып, ошол бияктан айткандары ошо ушунча жыл туруп, эчтекеден бүлүнбөй, анан ошо өрттөн ошо бирөө тамекисин ыргыткан үчүн күйгөнүнө ошо кайгырышат да швейцаристтерчи. Анан мунун ичинде ушундай картиналар, буларды тарых Люцерндин тарыхын баяндаган ошо картиналарда, мындай ошо ар бир үч эмеде ушундай картиналар жайгашкан, анан баягы картина жок жерлер ошолор күйүп калган да. Күйүп калган. Моолор, Ушундай. Бул ошо эски Люцерн да? Шаар. Бул эски Люцерн, ооба. Люцерн болсо бул көпүрө негизи мунун эмеси курчап турчу экен да. Бул Люцернде, Люцерн мындай крепость болуп атпайбы? Ошондо ушундай мунаралардын 5-6 эмеси менен курчалган, ошолор дагы эле сакталган да. Анан бул азыр болсо бул көпүрө старый город, бияк старый город, анан новый город менен ошо бөлүп турат. Бөлүп турган көпүрөлөр болуп саналат да. Анан баягы бул старый город ошондо. Бул старый город. Теги жаңы. Ал биягы жаңы город. Анан бул көпүрө бириктирет турбайбы ошону? Бул ошо бириктирет, мурунку заманда ошо бул көпүрөдөн баягы согуш убагында ошо коргонучу экен да, ошол жакта ошол чека ара сыяктуу ушундай көпүрөлөрдөн бири болуп саналчу экен. Бактыгүл айым, башында келгенде деле эми өтө кооз болуп, баары тең жеңил болгон эмес да. Кандайдыр кыйынчылыктар болгон, сөзсүзчү. Ошолор жөнүндө деле айтып бериңизчи. Мисалы үчүн эми сразу келип эле бутка туруп кеткен эмессиз биякта дегендейчи. Башында келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Эми башында келгенде мен жана айтып кеткендей, баягы өзүм подружка кыздарым менен, одноклассниктар менен келгени үчүн Германияда көп деле мындай биз абдан деле кыйынчылыкты көргөн жокмун, мындайча айтканда. Биз ошо башында келгенде эми тил боюнча үйрөндүк, ошол убактарда кыйналдык. Андан кийин бияка Швейцарияга келгенде Швейцарияда диалект сүйлөшөт, швейцарский диалект. Анан ал диалектти дагы үйрөнгөнгө дагы түшүнгөнгө ага дагы убакыт керек болду. Анан баягы швейцаристтер өзлөрү дагы мындай адамдар болушат, эми ачык күлүп турушат, жакшы мамиле кылышат. Бирок баары деле биздин кыргыздын менталитетиндей болбойт. Биякта, например, чай ичкени, кофе ичкени барсаң дагы термин кылып, ар бир таанышканда эмелер убакыт керек болду да, ошолордун баарын үйрөнгөнгө, бияктын культурасын, бияктын ишеничке кирүү, ошол аларга ошондой көп убакыт керек болду да, башында интеграция болгонго чейинчи. Анан разница да болду. Биякта Германиядан келгенде, Германияда немистер менен башкачараак болот да алар. Мындай аларды айтып калышат, эми например бизде биякта ушундай эме бар да, немис ресторанга келсе мынтип заказ берет. Мен кофе ичем деп. А швейцарист ресторанга келсе, мен кофе ичсем болот эле, мага бир кофе алып келип берип коюңузчу деп. Сылык ушундай. Анан ошону мен ошо разницасын абдан билдим да, биякта Германиядан бияка келгенде эле биринчи Кыргызстандан Германияга келип бир культурный шок
болсок, анан бияктан Германиядан Швейцария. Швейцария келгенде дагы бир шок болдум да, ошо булар башкача. Анан ар бир 26 кантон болуп атпайбы? 26 кантондун еще 24 тилде сүйлөшөт да, ошо ар бир кантондор ар кайсы тилдердечи, немецкий. Өзүнчө. Биз ошо немецко говорящий частябыз. Лозан, алардын баары ошо Генфтер, французско говорящий часть, анан Тисин аякта болсо итальянский, анан дагы ретро романиш деген дагы өзлөрүнүн эски тилдери бар да, ошондой. Анан анан тилдеринен айрыкча еще дагы диалекттери бар. Диалекттерин дагы түшүнүш керек да, например. Бактыгүл айым, азыр биз ушул Маяк өзүнүн уласында атайын ушул кемеге келип, Люцен шаарынан кемеге түштүк. Бул жерден деле кыска бир айтып кетсеңиз, бул жер эмне, кандай көл? Ошол биз азыр Фирвалштеттер көлү деп коет, ошо кыргызчага которгондо 4 токойдун көлү да, ошентип которулат. Ошол көлдө кетип баратабыз, ошо Люцерндин көлү. Анткени 4 токойдун көлү дегени ошо 4 бул Люцерн көлү өзү абдан узун да. Анан 4 кантонду аралайт да. Ошондуктан 4 токойдун көлү деп аталат. Ошол биякта эң жакшы ошо панорамный тоолор ачылат, Альпыга, Пилатус, бул Риги тоосу. Биякта болсо мына турган бул Пилатустун Пилатус деген тоо азыр ошол жакшы көрүнбөй атат. Ошол кооз абдан ооба да. Бүгүн ошо тилекке каршы погода жакшы болбой, күн тийип турса, жан жабаса жакшы көрүнбөйт. Анан ооба. Биз билгенден сиз атактуу композитор Марат Албаевдин кызы болосуз. Анан атаңыз учурунда аябай ушул эстрадада көп жылдар эмгек сиңип, көп ырлары ошо биздин кыргыздын чыгармачыл ырчылары ырдашкан. Ошол атаңыз жөнүндө деле токтолуп кетсеңиз. Макул ооба. Ошо Марат Албаев папам тилекке каршы эрте каза болуп калды. 93-жылы кетип калды, ооруп. Анан негизи көп ырларды ошо чыгарып мерген турган байке Алина Жетигенова ошол кездерде филармонияда эң биринчи түзүлгөн эстрадалык группаны ачкан да. Анан папамдын ошо ырларынын көптөрүнүн баары эле ошо хит болчу ал кездерде. Ошол эле ырдаган Алина Жетигенованын Алтын шакек, Токточу жамгыр, мерген тургандын Айсулуу, Ак бантик деген ыры азыркыга чейин атактуу. Ак бантик тагып башыңа деп азыркыга чейин ырдап келет ал ырды мерген байке. Анан Ачук Иманалиева Махабат көлү деген ырлары, Анжелика да азыркыга чейин ырдап келген Жашоо керемет деген ырлары бар. Ошол анан ал кездерде де папам филармонияда иштечү эле, көп концерттерди койчу эле, анан гастролдоп көп жүрчү эле. Ошол Советтер Союзунда алар кетишчү эмес беле. Бир 10 күндөп Ошко, 10 күндөп Нарынга, 10 күндөп башка шаарларга. Анан мен ошо кичинекей кезимде эсимде да, тиги бизге ошо Оштон посылка салып жөнөтчү, бандероль деп коет го, бандероль салып, анан ичинде болсо өрүк, мейиз, ошондой жакшы нерселер бар болчу да. Анан дайыма мен алар артисттер болгон үчүн мындай Советтер Союзунда дефицитный товарлардын эмесин ала алчу да. Анан ошо мага посылкалар менен сапожка, куртка ошолор келип турчу да. Тиги өзү ошо бир жумага кетсе, 10 күнгө кетсе деле ошо барып көргөн эмелерин салып жиберчү да. Анан дагы болсо айта кетсем, ошол концерттерди көп койчу, мен ошо концерттерге көп барчумун. Аншлаг болуп, ошо мерген байке ырдап чыкканда элдер көп башында мерген байке башкача болуп ырдап чыкпады беле, мындай биринчилерден болуп секирип колонканын үстүнө чыга калып. Анан ошо папам айтып берген эмелери эсимде. Ошо мурун болсо цензура болуп көп
андай түз туруп алып, түз кийинип алып, мынтип туруп алып, микрофон кармап алып мынтип ырдаш керек да. Аларды ошол Мерген байке биринчи эстрадага алып келген, ошондой жаңы новшествону, бирок ошол менен атактуу да болгон да. Ошол папам анан биз болсо папамды эскерип концертин өткөзгөнбүз 10 жылдык эскерүү эмесинде. Анан мен өкүл апам Үмүт Алиева китеп жазган да. Папам чыгармачылыгы жөнүндө, папамдын өмүрү, өчпөс изи жөнүндө. Анан биякта ошо көп ырлары жазылган. Папамдын анан атактуу ошо артисттер эмелерин беришкен, интервьюларын беришкен. Биякта мында баягы сүрөттөр, интермедиа бар эмес беле? Шорпо ичкиле, ошентсе да ошко келгиле, шорпо ичкиле деп. Ошол эмеден сценадан алынган сүрөттөр. Папам болсо мына биякта Ямаха деп ойногон, бул болсо группасы, папам Тазим группасы, ошо Атмак Ачкынова, Роза Заитова, Алина Жетигенова, алар ошо Мергенде турган, баары ошо папам группасында болчу. Ошол бул дагы ошо интермедиадан алынган сүрөттөр, ырлар жазылган. Бул болсо менин сүрөтүм, өзүм сүрөтүмдү көрсөтүп коеюн. Мен жаш кезим. Бул менин сестренкам, бул иним Тилек. Булардын баары Бишкекте жашашат. Бул дагы сестренкам. Ошол. Анан ошо интермедиаларды койчу. Анда бир ырларынан бирөөсүнү окуп бербейсизби? Макул, мейли. Кана? Азыр карайын биякта. Биякта ошо мамама жазган, мамамдын аты Майрамкан, Майрам да аты. Анан Майрам гүлүм деп ыр жазган да. Анан ошону окуп кетейин анда. Сени ойлойм ушул мүнөт азырда, жодураган көздөрүңдү сагына. Басып келип колдоруңду кармалап, туруп турчу бир секунда жанымда. Майрам гүлүм, менин сүйүм, жыла-жындай сенин үнүң. Унчукпайсың, унчукпачы, унчугушпай туралычы. Жаштар жүрөткө чаралап басышып, эч капарсыз көңүлдөрүн ачышып. А мен болсо сени гана ойлоном, саат сайын көрбөй калсам сагынып. Майрам гүлүм, менин сүйүм, жыла-жындай сенин үнүң. Унчукпайсың, унчукпачы, унчугушпай туралычы. Деп ошо мамамды арнап жазган ыр болчу. Сону. Ар бир атанын өзүнө, балага, кызына болгон мээримдүүлүгү, анан тарбиясы болот да. Негизи атаңыз кандай киши болчу? Кандай сөздөрдү айтчу? Элестетип ошолорду айтып бере аласызбы азыр? Ооба, папам негизи аябай мындай шаан шөкөттү жакшы көргөн, өзү интермедиаларды алып барып, анан мындай юморист болчу да. Отуруп биз чогуу чай ичип атканда, например, жөн эле чай иччү эмеспиз да. Каткырып, күлүп, бирдемкени айтып эле, тамашалап эле, анан жакшы жашаганды, анан жакшы тамакты жакшы көрчү, таттууну жакшы көрчү, анан ошолорду дагы бизди дагы ошо балдарын абдан жакшы көрчү да. Ошо каякта болбосо да ошо айтып кеттим го, посылка салып, ичине кукла салып, папам анан кийин бизнес кылам деп Ямахаларды алып келем деп Эмиратка кеткен. Анан аяк барып Эмиратка мамам айтып берет да, Эмиратка барып сатканга оокат алып келбей эле 3 баласына кийимдерди, кукла, оюнчуктарды алып келиптир деп. Сатканга эме жок деп, анан эмкиде анан өзүм барам деп мамам андан кийин өзү кеткен да. Анан ошол мен кыздар күлүп калышат, мен да тиги ошо тамашаны жакшы көргөн, күлгөн, мындай эмелериң ошо папаңдан калса керек, атаңа окшошсуң. Мен дагы папам негизи айтчу да, жашоо керемет, жашоо бир келет, ошондуктан жаштары ойноп, жыргап, жакшы күндү өткөзөлү деп. Папам өзү билсе керек, эрте кетип каларынчы. Анан сиз ошол кыялдарыңызга жетиштиңизби? Өзүңүздү бактылуу айым деп эсептейсизби? Мен өзүмдү бактылуу айым деп эсептейм. Анткени негизине айтканда
болуш адамдын ар бир адамдын өзүнүн колунда болуш керек да. Анткени адам өзүнүн жашоосун өзүнүн колуна алмайынча адам ой максаттарына, кыялдарына жете албайт деп ойлойм. Анткени например, бияка деле ошо башка жака кетем, жакшы жашоону каалайм десең, анда ошого кадамдарды жасап, жашооңду оңдосоң болот. Жакшы окууну бүтүп, жакшы жумушта иштейм десең, ага дагы өзүнүн жолдору бар да, например. Анан мен ойлойм, эми ошо биякта негизин алган адамдарды жаман көрөм да. Алып Кыргызстанда көбүлөр отурат, барсам бизде жумуш жок, өкмөт жаман, анан бул жок, анан ал жок депчи. Анан эми Советтер Союзунда отурган жокпуз. Чек аралар жабык эмес. Баягыдай тиги кеткенге болбогон азыр элдин баары ар кайсы жакка кетишет. Өзлөрүнө жакпаса да, анан өкмөткө налып отурбай анда кет, жашооңду өзгөрт, башка жака бар. Шарттар бар. Же болбосо бияка Европага келип же чет мамлекетте жашасаң деле анан пол жуп иштеп, анан эме болуп, тил билбейм, анан эч ким жок, анан менде тааныш жок, анан тууганым жок деп андайны алган да кыргыздар бар да. Анан аларга дагы айтам да, тил үйрөн, оку, өзүң жашооң өзүң колуңа ал. Анткени по течению обстоятельств эле жашай берсең, конечно, жашооңду тияка урунасың, бияка урунасың. Анан могу көл бул, например, бизге кетип бараткан азыр кемеде цели жок болсо да, бул бир күнү тияка шамал айдаса бияка барат, бияка айдаса тияка келет. Максаты жок болсо, максат кой, 5 жылда каякта турам, 10 жылда каякта турам деп ошол максаттарга жеткенге аракет кылыш керек да. Мен деле анан ойлойм, негизи ар бир максат койгондо дагы мындай бизде Кыргызда мынтип коет го, жакшы ниет жарым ырыс депчи. Жакшы ниетиңди коюп, кайсы жерде болбосоң, жакшы иштесең, жакшы ниетиң менен бир нерсени кылсаң, дагы ошол эле пол жусаң деле да, жакшы кылсаң, ал жумушта дагы көтөрүлөсүң да. Мен деле максатым жок болчу, мен деле шеф болуп, биякта карьера кылып, жакшы акча таап ушундай болуп кетейин депчи. А бирок ошол мен кылып аткан, например, адам мүмкүнчүлүгү аз адамдарга жардам берген мен эмем болчу да, өзүмдүн интенционум болчу да, жардам бергим келип, аларды жакшы карап, аларга бүт эмемди, жакшы ниетимди коюп эметсең, анан келет экен жакшылык, жакшы нерселер өзү эле келип, жакшы нерселер болуп турат экен да. Башында келгенде биз Киргиз клуб деген диаспораны ачканбыз. Быйыл ошо 20 жылдыгыбыз болот. 20 жылдыгыбызды майрамдаган жатабыз. Ал кезде баягы биз клубду ачкан максатыбыз ошо Швейцарияда жашаган кыргыздар жолугуп, биздин ошо эгемендүүлүк күнүбүздү майрамдачубыз, Ноорузду майрамдачубыз, анан балдар кичинекей кезинде баягы Аяз ата ошолорду уюштуруп, ошолорду кылчу элек да. Анан мындай максатыбыз көп, чоң проекттерди кылалы деген көп эме оюбуз жок эле. Башында ушундай статуста ушу эмеде ушундай жазылган болчу да. Жөн эле бири-бирибиз менен кыргыз, швейцарец эки мамлекеттин эмесин, мамилесин, ошо культурасын бири-бирине тааныштырып, ошону үйрөтүп, ошону өчүткөнгө ошондой максатыбыз болчу. Ошо биз башында келип жаңы ошо ачканбыз. Мен дагы мүчөсүндө 15 жылдай отурдум. Анан быйылтыр болсо ошо азыр ошо Аймерим деген жаш кыздарга өткөздүк. Алар дагы жаңы ойлорду, алардын да жаңы проекттери, жаңы мындай идеяларды алып келишет экен да. Люцерн шаарынын тарыхы жөнүндө сөз кылып, 1365 жылы курулган Капельбрюке жыгач көпүрөсү, андагы Швейцариянын тарыхын чалдырган 100дөн ашык сүрөттөрдү көрүп, 4 токойдун көлү менен таанышып, башкы каармандын жумушуна сапар алдык. Маегибиздин уландысында биз азыр сиз иштеп аткан
жумушуңузга келдик. Ооба. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, анда бул кайсы шаар? Бул кантон Цук, шаардын аты Цук. Ошол жакта иштейм, социальный педагог болуп, ошол мүмкүнчүлүгү аз адамдардын учреждениясы болуп саналат да. Бул офис, Ооба, бул болсо биздин офис. Жүрүңүздөр бияктан анын бияк болсо ошо бюром. Келгиле, отургула. Социальный педагог болуп иштеген эмне жумуш кылам? Биякта негизи Швейцарияда болсо адамдын укугун биринчи местага коет эмеспи, а бияктан мүмкүнчүлүгү аз адамдардын укугу дагы тоже равный, они права имеют да на жизнь, анан бүт коомдук жашоого катышканга бүт мүмкүнчүлүктөрү ушу швейцарский мыйзам менен каралган да, ошондо атайын мыйзамдар чыгарылган, дискриминация кылганга болбойт деп. Мен иштеген биякта болсо мындай когнитивный нарушениялар бар, жана аутизм спектрум деп коет, даун синдром, физический нарушениялары бар, психический нарушениялары бар адамдар менен иштешебиз. Биз ошол булардын ошондой мыйзам бар болгон үчүн булардын өзлөрү укуктарын коргой албаса, биз ошо жардам беребиз, консультация беребиз. Бул бала келип ошо негизи 20-га чыгып, анан өз алдынча иштейм, өз алдынча жашайм дегенге бизге келип ошо 1 жыл, 2 жыл жашап үйрөнөт. Өз алдынча жашаганда акча менен колдонгонду билиш керек, үйдө жалгыз тамак жасап, өзү жалгыз закупаться этип, өзү жалгыз жашаганга эмес жеткен убактарда, анан биздин бул учреждениянын ошо өзүндүк квартиралары бар да. Бул жакта дагы анан башка жерлерде жайгашкан да. Алар өз алдынча ошо жакта жалгыз барып жашашса болот да. Анан анда болсо биздин жумушубуз ошо бир жумада бир барып алар менен сүйлөшүп, каяктан да жардам керек деп ошентип жардамыбызды көрсөтөбүз. Биякта болсо дагы, например, биздин кухня бар, кээ бирөө ошо тамак бышырганды үйрөнөм. Деген балдарга ошондой кухнялар бар, кухнядан атайын жасашат, биякта үйрөнүшөт. Өздөрү кантип жасаганды, ошо атайын профессиональный работниктер бар, аларды үйрөтүшөт. Анан биздин студиялар бар, ошо ар кандай изделияларды жасаган, ошондой кызыккан изделиялар. Аларды да көрсөтүп кетейин астында. Мына ушундай глина, мондай эмелерден атайын мындай декоративный нерселерди жасашат. Бойлактан мына ушул ушундай биякта дагы ошондой жасашат, үйрөнүшөт жасаганды, эмнеге кызыктары бар ошол жактан билебиз да, инструментке кызыктары барбы, кандай бир эмнелерди ошо кылгысы келет, ошондойлорду карайбыз ошол. Биякта мен Кыргызстан каяктан ошо интернеттен өзлөрү таап, ошо эме сүрөттөрдү сен Кыргызстандан келсең, ошо Кыргызстан ушундай да деп ошолордун өзлөрү таап мага көрсөтүп атышпайбы, анан ооба ушул Кыргызстан деп. Швейцария менен окшоштурабы алар? Ооба, кичине окшоштурушат, эми тоолору, көлдөрү менен ооба. Ошо мындай сумкаларды, ошондайларды жасалат да. Анан мындак ушундай шопто бул изделиялар анан сатканга коюлат. Например, булар жана лавендл деп коет го. Колго жасалганда лавендл ичине салып, жыттасаңар, жана шкафтарга ийип койгондой ушундай
Буларды Өзлөрү тигет. сатып алат. Кантип сатасыңар дейм да? Буларды ошо атайын өзүбүздүн магазинибиз бар. Биякта? Биякта дагы ошол жака барып коюлат, ошо ручной изделиялар деп бияктан жакшы ценить этишет да. Анан мындай открыткаларды жасашат. Мындай болгону ошол жана бойлок деп көрсөттүм го, ошолордон мындай гүлдөрдү, анан астында болсо печка бар, например, ушундай глинаны куюп, анан глинадан үстүнө свечка коюп, анан ушундай свечечный эмелерди жасайбыз. Подставниктер да, булар да ошондой подставниктер. Ошол булар да ушундай гүлдөр, ушундай декорацияны анан коздоп коз. Эми, например, жаз келбеди, азыр жазга карата ушундай тюльпандар, кышында болсо кышкы гүлдөрдү, ушундай бирдемке декорацияларды жасашат. Ошол анан биякта дагы ушундай сумкаларды тигишет. Ичинде ушундай эме ойногон мындай жыгачтар менен да, ушундай биздин башка да эмебиз бар. Ушундай жыгачтарды столярный цехтер сыяктуу да ушундай жыгачтарды кесип өзлөрү эме стружка кылып, ошондой кылып өзү жашашат да. Мындай суроо берейин деп турам сиздин коллегаңызга. Бактыгүл айым, негизи сурасаңыз, биздин кыргызстандык мекендешибиз Бактыгүл менен иштешкен кандай болду Швейцарияда? Кыргызстан жөнүндө билесизби? Анан кыргыздарга кандай мамиле экен биякта? Коллега болгон жакшы экенби? Fragt, wie ist mit einer Kirgisin zusammen zu arbeiten? Wie ist hier so Beziehung unter Kollegen? Ja. Und wie ist das überhaupt, das Ganze ist, genau, ja. Also am Anfang war es so eine große Überraschung, dass ich die Bakula kennengelernt habe. Also sie war neu hier und als ich sie kennengelernt habe und sie sagte von Kirgisistan. Ich wusste nicht, Kirgisistan, da man Russisch spricht. Und dann mit der Zeit haben wir eine andere kennengelernt und dann erkannte ich, dass sie Deutsch, Russisch reden kann. Und dann hat es angefangen, unsere Freundschaft. Und dann jeden Tag haben wir irgendwie, wir haben Spaß miteinander und die Mentalität, kirgisische Mentalität, war so faszinierend kennenzulernen. Also ich habe davor niemanden aus Kirgisistan kennengelernt und war der Bakula, alles Kirgisistan. Sie hat ganz Kirgisistan präsentiert hier und sie macht diese Präsentation sehr gut. Also hier in ganz Schweiz. Ошол мен ошо башында Кыргызстандан менен жаңы эле ошо мен келгенде, мен биякта иштейм 10 жыл, бул андан мурун келип иштеген да, 13 жыл болуп калды буга. Анан мени таанышканда ошо Кыргызстандан келет десет, ошо таң калгам дейт да. Анан азыр болсо менталитет эмелери ошо жакты дейт, анан жакшы ошо жакшы коллега болуп, жакшы иштешип атабыз дейт. Ошол жакшы Швейцарияда Кыргызстанды жакшы презентация кылат деп койду. Адам кадары кандай? Adam Kandai. Wie hier als Mensch eine Person? Also sie ist sehr fröhlich. Also она счастливая. Она делит, она как вице сказки, шутка делит, мы смеемся, лахем. Улыбаемся, смеемся. Улыбаемся вместе каждый день вот так. Работает интересно, да? Да, очень интересно, очень интересно. Also, это не только я скажу, все друзья, которые работают с нами, они так можно сказать, что работать с ней очень хорошо. Она моя хозяйка, но это не как хозяйка, мы как друзья, но мы делим нашу работу. Работа хорошая делать, и все равно мы уже коллеги и камрады. Вы поняли, да? Самые лучшие женщины это Кыргызстан. Это Кыргызстан. Вот так можно сказать. Да. Самые лучшие женщины. Да, согласна. Согласна. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста.
Кандайсыз? Саламатсыздар. Мына биздин үйгө куш келдиңиздер. Атайын сиздин ушул үй бүлөнү тартайын деп келдик. Салам алейкум. Бул Михи, бул Жездебиз. күйөөм болуп. Жездебиз. Жакшы. Бүгүн сиздин атайын үйүңүзгө келип ушул чыгармачылык менен маекти уланталы деп келдик. Жакшы мына. Келгиле мына биздин балдарым күтүп атышат. Бул болсо Лоренцо. Бул Мили кызым. Бул болсо ошо мына подружкаларым, одноклассницаларым, биз ошо баягыдан бери келген 30 жылдан ашык тааныган Швейцарияда жашаган ошо атайын силерди келет деп Швейцариянын ар кайсы бөлүгүнөн келип калышты. Сонун. Келем отура орун алгыла, келиңиздер өтөргө. Мына эми деген тааныштырып кетейин. Михи менин жолдошум. Михи болсо өз жөнүндө анан дагы айтып берет. Социальный работник болуп иштейт. Көз биз дагы баарыбыз ушу социальный семьябыз тармактарда иштейбиз. Биякта болсо ошо жакшы көргөн подружкам Нургүл. Көп жылдан бери Аида подружкам. Биз ошо көп жылдан бери чогуу тааныйбыз бири-бирибизди. Биякта Швейцарияда жашаганыбызга ошо 24 жыл болуп калды. Анан биз тааныгандарыбыз ошо одноклассница болуп 30 жылдан ашык бири-бирибизди тааныйт экенбиз. Биздин ата-энелерибиз да бири-бирибизди таанышат. Анан ошо биякта ынтымактуу болуп азыр бир туугандай болуп жашап калдык. Ошо бул болсо биздин балдар Мили, Милагрес 22ге чыктың, же чыгасыңбы? Чыкты. Бул болсо азыр ошо бул дагы психологияны окуйм же ушундай социалдык да бир тармакта окуйм деп азыр практика өтүп атат. Ушундай беженцы үйүндө да ушундай эме ошолорго жардам көрсөтүп ошондой жакта бул кыз дагы. Анан бул болсо Лоренцо 20-га чыгат, 20-га чыгат. Уулум болсо ошол футбол ойнойт, футболго кызыгат. Рональдо болот. Буйруса. Анан азыр болсо иштейт, эмесинде биринчи ошо техникумду бүтүргөн. Техника жактан азыр ошо механиктер болуп эмеде биякта сыр заводторунда ошондой жанагы машиналарды программировать этип, ошо чоң машиналарды, станокторду ошолорду иштейт. Анан кийин дагы ошо техника жактан окуйм деп даярданып атат. Анан кыргыздын кыздары кандай? Швейцариянын кыздарынан айырмаланат экенби? Kirgisin zusammen zu sein, weil wenn du eine Kirgisin heiratest du nicht nur die Kirgisin. Du heiratest die Familie. Мен азыр кыргыз аялга үйлөнгөнүмө абдан бактылуумун дейт. Анткени кыргыз аялды эле албай, ошо кыргыз аял менен бүт кыргыздын фамилия када салт баарын билип алып атам дейт да. Ja, und das mag ich. Kirgisen sind gute Menschen, sehr freundliche Menschen und das schätze ich sehr. Мен ошо кыздардын негизи сылык, ошондой жакшы сапаттары бар, ошону абдан эметтем дейт, баалайм дейт. Sonst wie eine Kirgisin ist, ich kenne jetzt Bakula, ich weiß wie Bakula ist, sie ist temperamentvoll, sie sagt was sie will, aber ich weiß nicht ob alle Kirgisinnen so sind. In der Schweiz schon. Мен аялым ошо аябай темпераментный дейт. Эмне кылам дегенин кылам дейт. Мен ошону айтам деген айтат дейт. Ошо кыргыздын аялдары баары ошондой болду экен дейт. Же мен эле аялым ушундай болуп калганбы дейт. Кыргызстанга биринчиден барып турасыңарбы? Экинчиден ошол кыргыздын када салтын сактап Кыргызстанды сагынасыңарбы? Анан негизи кыргыздын салттары Швейцарияда кандай? Мен жакшы көрөм Кыргызстан.
Кыргызстан жыл барам. Мен жыл барам. Жыл сайын барам. Кыргызстанда досторың бар да? Ооба. Ооба. Мен кичинеке Кыргызстан сөйлөп. Кыргызча кичине сүйлөйт. Кичинеке. Мелисенчи? Мен Кыргызста өлөсүнүм. Өлө жакшы көрөм. Менин тайне, тайта өлө сагыным. Биз 2 жыл барабыз. Кыргызстан. Ооба, өлө жакшы, тамак өлө жакшы көрөм. Бешбармак, борсок, лагман, манты, Бияк болсо ошо Лоренцонун комтасы. Комтаңды көрсөтүп коем. Meine Schuhe. Мен Meine Football. футбол ойнойм дейт. Lieblingsschuhe. Жакшы көргөн тапочкаларым дейт. Ботастарым. Cristiano Ronaldo. GOAT. Криштиану Роналдудан ошо фен болот да, бул абдан чоң. Ошол Менеже. Кыргызстандагы жакшы көргөн эжем дейт. Мамбет. Кыргызстан. Кыргызстандын фени да, ушундай Кыргызстанды жакшы көрөт. Жакшы Кыргызстан. Бияк болсо ошо мейли кызымдын комтасы. Ооба. Сен комтаңды айтып кет, эмне ойнойсуң? Мен гитара Гитара ошо көп кызыгып ойнойт да, анан мындай электрический гитара ойнойт. Ошо музыкалдык жактан бул кичине кызыгат, хоббиң. Бияк болсо биздин бюробуз биякта ошо Михи күйөөм алдагы ошо мындай минерал таштарга кызыгат. Ошончуктан мындай таштарды ошо бир жактарга барганда таштарды чогултат да, мындай эмне деп коет, коллекционировать этет да. Ушундай таштардын аттарын да билет, анан каякта кайсы тоодон каяктан табылгандары, каякта булар сакталгандарын ошолорду жакшы көрөт да. Чай үстүндө Бактыгүл айымдын үй бүлөсү менен таанышкан соң, анын курбулары менен маек курдук. Биз эми баягы дүйнөлүк уровеньге жеткичекте, баягы Европага жеткичекте балким көп убакыт бардыр, бирок мен ойлойм, кайсы бир убакытта биз ушул деңгээлге жетебиз деп. Биздин өлкө, биздин Кыргызстан. Эмнелерди сиз ушу Швейцарияда көрүп сунуштайт элеңиз биздин ошол өкмөткө, ошол биздин чиновниктерге кандай өзгөрүүлөрдү киргизсе, же биз Швейцариядан кандай өзгөчөлүктөрдү өзүбүздө колдонсок болот? Биздин политика кийлигишким келбейт. Эки нерсе бар, политика и религияга кийлигишпейм, ал жөнүндө дискуссия кылбайм. Негизи мен анан бирок негизи биздин өлкөнүн өнүгүшүнө көп реформаларды жүргүзүүнү сунуштайт элем. Мисал келтирсеңиз, мисалы үчүн ошол Швейцарияда биз азыр көрүп атабыз, бүгүн келип электр автобустар бар экен, андан сырткары ыңгайлуу шарттар түзүлгөн, здравоохранение. Ошонун кайсыны биз пример кылып өзүбүздү өздөштүрсөк болот? Мисалы үчүн мен жүрөгүмдө жаткан нерсе биздин здравоохраненияга реформа киргизсе жакшы болот эле. Ошону биздин өкмөт караштырса, териштирсе жакшы болот эле. Я сама закончила гуманитарный университет в Бишкеке в 1999 году, факультет германской филологии. У меня всегда было
чемоданное настроение, скажем так, да. Я просто и готова была, я на всяких проектах участвовала, чтобы попасть в Германию, вот. И так получилось, то, что я прилетела первый год гувернанткой, но помимо этого я уже в Бишкеке познакомилась с моим нынешним мужем, вот, мы уже сдружились, скажем так, он жил в Швейцарии, и у нас это все как бы интенсивировалось, отношения здесь уже в Германии, мы друг друга посещали, научились любить друг друга, в общем, и через годик я уже прилетела в Швейцарию, это было в 2000 году. Угу. Вот. Он вас пригласил, да? Да, я себя пригласила. Скажем так, да. Вот. Потом я закончила эту интернациональную школу по туризму. Я до сих пор в этой сфере и работаю. Ну, как консультант в отделе сейчас Австралии и Новой Зеландии. Там тоже несколько раз была. Мы, в общем, отправляем туристов, самих швейцарцев туда, те, которые собираются. Так, у меня 3 детей. Мальчики. Мой папа сам очень хотел мальчиков. У него 4 девочек было. То есть и есть. Его, к сожалению, сейчас нет. Но я самая старшая, поэтому я думаю, что он рад всем этим мальчикам, да. А так, думаю, цели еще есть, конечно, но тех целей, которые я поставила перед собой, я, по-моему, достигла. То есть швейцарская мечта получилась у вас? Да, швейцарская мечта получилась, да. Я себя считаю так хорошо адаптированной, скажем так, потому что я более в сельской местности живу, а в сельской местности люди, швейцарцы, они очень такие зарезервированные, скажем так, да. К ним очень попасть именно в душу очень тяжело, да. Надо быть либо в каком-то клубе, вместе с ними какой-то спорт делать, допустим, или какую-то деятельность вместе делать, а потом только до них достучишься. То есть они закрытые? Они более закрытые, да. Бактыгүл эже, сиздерге чоң рахмат. Сиздердин юбилейиңизге ушул мекендештер долбооруна катышып, биз менен маек куруп бергениңиз үчүн. Бүгүнкү ушул биздин курган маегибиз биздин жаштарга, элге пайдалуу жана маанилүү болот деп ойлойм. Анан биздин атыбыздан кичинекей белектерди кабыл алып коюңуз, Danke, sagt er für gute Interview, für unsere Gastfreundschaft. Бул болсо биздин ушул компаниябыздын атынан брендовый кичинекей белектерибиз. Рахмат. Кружка, кепка. Чоң рахмат. Кыргызстандын шоколаддары. Das sind so kirgisische dort, Live Media. Die kirgisische Schokolade gibt's auch. Рахмат. Кыргызстан шоколаддары. Du wolltest doch auch Schokolade geben? Ein Geschenk von uns. Toblerone, gegründet in der Schweiz. Бұл швейцарский шоколад дейді, Швейцарияда шығады. Früher war hier bekannter Berg von der Schweiz. Бұл атақты Маттерхорн деген тонын емесі тартылғанда. Jetzt wird es in Italien gehört, der Hersteller ist aus Italien, darum ist jetzt ein anderer Berg hier. Vielleicht das müssen wir nicht so übersetzen. Бияқта осы ошол бұлдағы линд деген шоколад, басқан астында ушундай колокольчиктер, зайчиктер бұлдағы линд деген ошо Швейцарияда шыққан, бұлдағы ошо тоолору менен тартылған тоже швейцарский шоколад. Чоң рахмат. Анан бұлдағы линд, бияқта ошо шоколадты линд чатты. Линд деген шоколад бұлдағы ала кетіп жеп қойғыла. Рахмат сілерге да келгеніңерге, тартқаныңарға чоң рахмат.